Банкрот болуучулар тууралуу сураганда айткан экен, банкрот банкроттор алар үчөө. Биринчиси аңчийт. Ал чуркайт, тоого чейин барат, машакат тартып, бир канча кыйынчылыктар менен өзүнүн олжосун кармайт дагы. Аны башка бирөө үчүн кармап берген болот, башка бирөө алат. Экинчиси сараң бай киши. Ал жанын, убактысын, уйкуларын таштап, бир канча машакаттар менен кыйналып акча табат, аны кооруйт, жоголуп калбасын деп коркот, оорукчан болуп калат, кыскасы ушунун артынан жүрө берет. Аны өзү да иштетпейт, бирок бир күн келип, ал байлыгы башка бирөөнүн колуна калат. Бул да банкрот. Үчүнчүсү, ал адамдардын кемчилигин, айыбын, ошол адамдар жакпаган иштерин айта берип, гыйбат кыла берип, анан кыяматка барганда өзүнүн окуган намазы, умра, хаж, садака, зекеттеринин акысын адамдарга бөлүштүрүп берет деди.